Саламатсыңар балдар. Силер менен 7 класстын геометрия курсун окуп үйрөнүүгө арналган кезектеги теле сабагыбызды баштайбыз. Билесиңер балдар, биз бүгүнкү сабакта жаңы тема эмес, биз буга чейин өткөн бир геометриялык фигура тууралуу сүйлөшмөкчүбүз. Башкача айтканда бир фигура жана анын касиеттери менен. Ошондуктан алгач сабагымдын башында мен силерге ошол фигура тууралуу айрым бир тарыхый маалыматтарды айтып өтөйүн. Анда эмесе маалыматтарга көңүл бурабыз. Мисалы үчүн, 3 бурчтук эң жөнөкөй жалпак геометриялык фигура деген маалымат белгилүү. 4000 жыл мурунку египеттик папируста тең капталдуу 3 бурчтуктун аянты тууралуу жазылганы бар. Экранда силер көрүп тургандай мынакей байыркы фигуралардын бири катары 3 бурчтук тууралуу папируста турганын көрүп турасыңар. Ошондой эле ушул 3 бурчтуктар тууралуу маалымат мындан 2000 жылдан кийин же болбосо 4000 жылдан кийин 2000 жыл өткөндөн кийин байыркы Грецияда анын касиеттерин окуп үйрөнүү актуалдуу болгон болчу. Ал эми ушул 3 бурчтуктардын касиеттери тууралуу Франциянын императору Наполеон бош убактысын математикага, атап айтканда анын 3 бурчтуктардын касиетин үйрөнүүгө арналганы тууралуу маалыматтар бар. Демек балдар, ушул айтылган маалыматтардан улам 3 бурчтук канчалык биз үчүн байыркы геометриялык фигура экендигин, башкача айтканда жалпак геометриялык фигуралардын ичинен 3 бурчтук биздин жашообузда көп колдонула тургандыгы тууралуу маалыматтар көп адабияттардан эле белгилүү. 3 бурчтуктардын касиеттери тууралуу, алардын түрлөрү тууралуу жазылган көптөгөн маалыматтар бизге чейин эле белгилүү болгон. Анда эмесе, келгиле, биздин бүгүнкү өтүүчү сабагыбыздын негизги темасы тең капталдуу 3 бурчтуктун касиеттери. Кайталайм, тең капталдуу 3 бурчтуктун касиеттери. Билесиңер балдар, силер тең капталдуу 3 бурчтуктун касиеттери менен буга чейин эле таанышкан болчусуңар окуу жылынын башында. Биз бүгүнкү сабакта ушул тең капталдуу 3 бурчтуктун касиеттерин кайталап туруп, андан кийин ошого байланышкан маалыматтарды же маселелерди иштеп, маалыматтарды тактамакчыбыз. Анда эмесе алгач тең капталдуу 3 бурчтук дегенди айтаардан мурда мен силерге бүгүн сабакта эмне кылаарыбыз тууралуу айтып берейин. Демек биз бүгүнкү сабакта 3 бурчтуктун жактары боюнча классификациясын кайталайбыз, тең капталдуу 3 бурчтуктун касиеттерин кайталайбыз жана ошондой эле тең капталдуу 3 бурчтуктун касиеттерин колдонуп маселелерди чыгарабыз. Анда эмесе балдар, алгач мынакей 3 бурчтуктун жактарына карата түрлөрүн карап өтөрү. Силер 3 бурчтукту көрүп турасыңар. А, К, Е 3 бурчтугун, Б, Д, Ф 3 бурчтугун, Н, П, М 3 бурчтугун көрүп турасыңар. 3 бурчтуктун атын окуганда латындын 3 баш тамгасы менен окуйсуңар. Бирок кайсы тамгадан биринчи башталаарыңар роль ойнобойт. Мисалы, биринчи 3 бурчтукту карап көргүлөчү. А, К, Е 3 бурчтугу деп окусаңар болот. Ж, К, Е, А 3 бурчтугу десеңер болот. Ж, А, Е, К 3 бурчтугу деп окусаңар деле болот. Эми келгиле, биринчи 3 бурчтукту карай турган болсок, А, К жагы менен К, Е жагы барабар болсун. Анда бул 3 бурчтукту А, К барабар Е, К деп жазып коеюн. Бул 3 бурчтук тең капталдуу 3 бурчтук болуп эсептелет. Башкача айтканда, эгерде 3 бурчтуктун 2 жагы барабар болсо, анда мындай 3 бурчтук тең капталдуу 3 бурчтук болот. Кийинки 3 бурчтукка өтө турган болсом, чиймеде бирден таякчалар турат. Башкача айтканда, 3 жагынын барабар экендигин жазайын. Б, Д жагы, Д, Ф жагы жана Б, Ф жактары барабар. Эгерде бир 3 бурчтуктун 3 жагы барабар болсо, анда мындай 3 бурчтукту биз тең жактуу 3 бурчтук деп атай турганыбыз эсиңерде бар. Үчүнчү 3 бурчтукту карай турган болсок, баамдагылачы балдар, 3 жагынын узундуктары ар башка болуп турат. Башкача айтканда, НП жагы, ПМ жагы жана НМ жактары үчөө барабар эмес. Эгерде 3 бурчтуктун 3 жагы бири-бирине барабар эмес болсо, анда муну түрдүү жактуу 3 бурчтук дейбиз. Эми балдар, экранга жакшылап баамдагылачы. 3 бурчтуктун жактарына карата мен азыр 3 түрүн аталыштары боюнча жазып чыктым. Башкача айтканда, тең капталдуу 3 бурчтук, тең жактуу 3 бурчтук жана түрдүү жактуу 3 бурчтук болоорун эсиңерге салдым. Билесиңерби балдар, ушул жерде тең капталдуу 3 бурчтук деген маалыматты айтып жаткан учурда каптал деген түшүнүктү же сөздү кездештирип жатасыңар. Билесиңерби, жашоодо каптал деген сөз көп эле кездешет. Демек анда мен азыр силерге бир нече сүрөттөрдү көрсөтөм. Мына карагылачы, алгач аттары жазылып турат. Боз үй, жыгач үй, машина жана 3 бурчтук.
Мен азыр ушулардын ар биринин сүрөтүн көрсөтүп көрөйүнчү. Мына силер боз үйдүн сүрөтүн көрүп турасыңар. Жыгач үйдүн сүрөтүн көрүп турасыңар. Машинанын сүрөтүн көрүп турасыңар. Жана албетте 3 бурчтукту көрүп турасыңар. 4 сүрөттү карап туруп балдар, силерде бир ассоциация болушу мүмкүн. Ушул төртөөнү бириктирген кайсыл түшүнүк экендигин мен жогоруда атап өткөм. Башкача айтканда төртөөнүндө тең каптал деген термин колдонулат же сөз. Каптал жактары. Мисал үчүн боз үйдүн каптал жактарын көргүлө. Мынакей төрү, улагасы жана 2 каптал жагы бар. Боз үйдүн каптал жактарын кыргыздарда ар түрдүү аташат. Бирок оң жагын жана сол жагынын атайын аталышы бар. Көрдүңөрбү? Мына боз үйдүн каптал жактары десе ушул тараптарды элестетесиңер. А жыгач үйдүн каптал жактарын карайлычы. Мынакей жыгач үйдүн да каптал жактары турат. Алды жана арты бар. Ошондой эле машинанын капталдары бар. Машинанын алды, арты жана капталы. Анан биз бүгүнкү өтүп жаткан 3 бурчтуктун да каптал жактары бар. Бирок каптал жактары дегенде ойлонуп көргүлөчү, баардык эле 3 бурчтукта биз каптал жактары деп айтабызбы? Кана балдар, ойлонобуз. Баардык эле 3 бурчтуктун түрүндө 3 бурчтуктун каптал жактары деп айтабызбы? Же кайсыл 3 бурчтукту айтабыз? Ойлондуңарбы? Ооба балдар, каптал жактары дегенди силер жогоруда сүрөттө көрүп тургандан башка дагы 3 бурчтукта айтылат. Бирок силер көрүп турган бир гана 3 бурчтуктун түрүндө каптал жагы деген түшүнүк бар. Ал кайсы 3 бурчтук дей турган болсоңор, мынакей мен аныктамасын чыгарайын. Эгерде 3 бурчтуктун 2 жагы барабар болсо, анда ал тең капталдуу 3 бурчтук деп аталат. Кайталайм. Эгерде 3 бурчтуктун 2 жагы барабар болсо, анда ал тең капталдуу 3 бурчтук деп аталат. Демек, ушул жерде мынакей мен барабар жактарын таякчалар менен көрсөтсөм, ушул 2 жагы барабар жактары каптал жагы деп аталат. Көрдүңөрбү балдар? Демек, баардык эле 3 бурчтукта каптал жагы деп айта бербейт экенбиз. Силер баамдагандай 3 бурчтуктун бир гана түрүндө каптал жагы деген термин колдонулат. Ал тең капталдуу 3 бурчтукта. Анда буга чейинки маалымат менен таанышкандай эле, эгерде бир 3 бурчтуктун 2 жагы барабар болсо, ал жактарын силер тең капталдуу деп 3 бурчтук деп билдиңер да, барабар жактарын каптал жактары дедиңер. Анда барабар эмес жагын эмне деп атайбыз? Ооба. Мынакей мен каптал жактарын алгач жазып коеюн. А, Б жана Б, С жактары каптал жактары экенин көрдүңөр. А барабар эмес болгон 3-чү жагы, А, Б'нын Б'сыга барабар экенин жаздым. Барабар эмес жагы негизи деп аталаарын эсиңерге салам. Кайталайм. Тең капталдуу 3 бурчтуктун барабар жактары каптал жактары болуп эсептелет. Барабар эмес 3-чү жагы негизи деп аталат. Азыркы биздин 3 бурчтукта Асы жагы негизи болуп эсептелет. Мынакей эми 3 бурчтуктун бул негизиндеги бурчтары болуп эсептелет. Көрдүңөрбү? Кайталайм. Силер экранда тең капталдуу 3 бурчтукту көрүп турасыңар. Барабар жактары экөө. Көрдүңөрбү? Эгерде бир 3 бурчтуктун 2 жагы барабар болсо, анда ал тең капталдуу 3 бурчтук деп аталат. Барабар жактары каптал жактары, барабар эмес жагы негизи болуп эсептелет. Эми балдар, А бурчу С бурчуна барабар, башкача айтканда негизиндеги бурчтары барабар деген касиет менен силер буга чейин таанышкан болсуңар. Анда келгиле, эми тең капталдуу 3 бурчтуктун касиеттерин кайталап өтөлүк. Ага чейин мен алгач маселе менен тааныштыргым келип турат. Урматтуу окуучулар, экранда силерге мен тапшырма сунуш кылып жатам. Карап көргүлөчү. 3 бурчтук КЦН берилген жана анын периметри 24 метр деп берилген. КЦ жагы барабар НЦга деп берилген. КН 4 метр. Табышыбыз керек экен КЦны. Алгач мен силерге жообун суранаардан мурда мен берилишин жазып жана чиймесин чийип көрөлүк. Мынакей берилди. Берилди бизге эмне берилди? 3 бурчтук КЦН. Мына мен 3 бурчтукту чийип коеюн. Андан кийин булардын чокуларын белгилеп коеюн. Бизге бул 3 бурчтуктун шарты боюнча периметри белгилүү 24 метр экен. Жана 2 жагынын узундуктары барабар деп берилиптир. Башкача айтканда КЦ жагы менен НЦ жагы барабар. Мына мен таякчаларды койдум. Жана ошондой эле КН жагынын узундугу 4 метр деп берилиптир. А бизден сурап жатат тапшырманын шарты боюнча КЦны табууну. Кана балдар, КЦ жагы канчага барабар деп ойлойсуңар?
таап көргүлөчү. Периметри белгилүү экен. КН жагы 4 метр деп берилиптир. Жана КЦ жагын табуу талап кылынып жатат. Силер туура деп эсептеген жообуңардын номерин дептериңерге жазгыла, а мен силерге туура жообун көрсөтөйүн. Жаздыкпы? Периметр белгилүү, бир жагынын узундугу белгилүү, бизден дагы экинчи жагынын узундугун талап кылып жатат. Тапшырманын шартында анда келгиле мен чыгарып көрөйүн балдар. Мынакей, эки жагынын барабар экендигин көрүп шартынан буларды мен x деп белгилеп алайын. Башкача айтканда биз бүгүнкү сабакта үйрөнүп жаткан тең капталдуу үч бурчтук экендигин көрүп турасыңар. Анда тең капталдуу үч бурчтуктун эки жагын x деп каптал жактарын белгилеп алсак, бул үч бурчтуктун периметрин табыш үчүн x плюс 4 барабар 24 деп жазып алмакпыз. Башкача айтканда эки жагынын узундуктары x-тан болсо, үчүнчү негизи 4кө барабар экен. Анда x менен x окшош кошулуучу балдар. X-ка x-ти кошсом 2x болот. 24-төн 4-тү кемитем. 24-төн 4-тү кемитсем 20. 20-ны 2-ге бөлө турган болсом x барабар 10 чыкты. Мынакей балдар, үч бурчтуктун периметри берилсе, ал үч бурчтугубуз тең капталдуу экендигин эске алуу менен x барабар 10 экендигин таптык. КЦ жагы 10 метр экен. Демек КЦ жагы 10 метр экендигин эске алсак, туура жооп 4-түнчү жооп. Эгер кимиңер 4-түнчү жоопту туура деген болсоңор, анда азаматсыңар. Жообун жазган учурда КЦ барабар 10 метр деп жазмаксыңар. Мынакей, тең капталдуу үч бурчтуктун периметри берилсе, бир жагы берилсе, каптал жактарынын узундуктарын таптык. Эми балдар, үч бурчтуктун негизги сызыктары деген түшүнүктөр менен таанышсыңар буга чейин. Мен ошолорду алгач бир аз кайталап өтөйүнчү. Мына силер үч бурчтукту көрүп турасыңар. Үч бурчтуктун бир чокусуна чыгып, ошол чокуга карама каршы жаткан жактын тең ортосун туташтырган кесинди бул үч бурчтуктун медианасы деп аталат. Эсиңерде барбы? Демек, үч бурчтуктун балдар бир чокусунан чыккан медиананы азыр мен көрсөтпөдүмбү? Силер андан башка дагы каалаган чокусунан жүргүзүлгөн медиананы жүргүзө аласыңар. Башкача айтканда, бир эле үч бурчтукта 3 медиана жүргүзгөнгө болот. Үч бурчтуктун медианасын жүргүзүш үчүн чокусунан чыгып, анын чокуга карама каршы жаткан жагынын тең ортосун туташтырган кесинди болуш керек эле. Келгиле, кийинки сызыгын көрсөтөйүн. Ал үчүн мына үч бурчтукту көрсөтүп жатам. Үч бурчтуктун бир чокусунан чыгып, ал чокуга карама каршы жаткан жакка түшүрүлгөн перпендикуляр бул үч бурчтуктун бийиктиги болуп эсептелет. Кайталайм. Үч бурчтуктун каалаган чокусунан чыгып, ошол чокуга карама каршы жаткан жакка түшүрүлгөн перпендикуляр бийиктик деп аталат. Жана үчүнчү негизги сызыгы балдар, үч бурчтуктун каалаган чокусунан чыгып, ошол чокудагы бурчту тең экиге бөлгөн кесинди. Бул жерде шоола катары сызылып турат. Мынакей, бурчтун шооласын көрүп турасыңар. А бизде үч бурчтуктун биссектрисасы болуш үчүн бул кесинди болуп эсептелет. Демек, үч бурчтуктун бир чокусунан чыккан кесинди ошол чокудагы бурчту тең экиге бөлүшү керек. Ошондо биссектриса, биссектрус, тең экиге бөлөмүн деген сөздөн алынган. Эми балдар, келгиле, тең капталдуу үч бурчтуктун касиеттерин мен силерге эсиңерге салып өтөйүн. Экранда силер КЕБ үч бурчтугун көрүп турасыңар. Бул үч бурчтуктун каптал жактары силер көргөндөй КЕ барабар ЕБ экен. Анда биринчи касиетин айтып өтөйүнчү балдар. Тең капталдуу үч бурчтуктун негизиндеги бурчтары барабар. Негизиндеги бурчтары барабар десем, КБ болсо, К бурчу менен Б бурчу барабар болот. Эстедиңерби? Тең капталдуу үч бурчтуктун негизиндеги бурчтары барабар. Экинчи касиети, тең капталдуу үч бурчтуктун мен ЕА эмнесин жүргүздүм? Ооба балдар, ЕА мынакей бурчту тең экиге бөлдүм. Башкача айтканда, биссектрисасын жүргүздүм. Анда экинчи касиетин айтып көрөйүнчү. Тең капталдуу үч бурчтуктун бир чокудан чыккан биссектрисасы ошол эле үч бурчтуктун бийиктиги дагы жана ошондой эле мынакей бийиктик экенин көрсөттүм. Медианасы да болуп эсептелет. Кайталайм. Үч бурчтуктун биссектрисасы ошол эле үч бурчтуктун бийиктиги дагы медианасы да болуп эсептелет. Мына ушул эки касиет тең капталдуу үч бурчтуктун мына медиана экендигин көрсөтүп койдум. Эки касиетин мен кайталап өттүм. Эми балдар, анда мен силерге суроо берейин дагы, чиймелерге көңүлүңөрдү бурайын. Экранда силер 3 чиймени көрүп турасыңар. Келгиле, биринчисине көңүл буралычы. Биринчисинде тең капталдуу үч бурчтук экени чиймеде көрүнүп турат. Эки таякча турат. Баамдап турасыңарбы? Негизиндеги бурчу бирөө 70 градус болсо, анда Б бурчу канчага барабар деп ойлойсуңар?
Ооба балдар, мынакей тең капталдуу үч бурчтук экендигин эске ала турган болсок, тең капталдуу үч бурчтуктун негизиндеги бурчтары барабар деген теореманын негизинде экинчи бурчуда 70 градус экендиги келип чыгат. Көрдүңөрбү? Экинчи тапшырманын чыгарылышын көрсөтөйүн. Мен силерге буларды көндүмдөрүңөрдү калыптандырыш үчүн айтып жатамын. Суроо турганды көрүп турасыңар да. А, Б, К бурчу. Же К, Б, А бурчу белгисиз экен. Муну билиш үчүн мына бул бурчту табыш үчүн берилген тең капталдуу үч бурчтуктун биссектриса экендигин БКны эске ала турган болсок, анда бир жагындагы бурчу 40 градус болсо, экинчи бурчуда 40 градус экени келип чыгат. Бул БКнын тең капталдуу үч бурчтуктун биссектрисасы экендигинен келип чыкты. Анткени медиана экендиги ылдый жагында эки таякчадан көрүп турасыңарбы? Демек медианасы биссектрисада бийиктикте болуп эсептелет. Ошондуктан бул КБА бурчу 40 градус экени келип чыкты. Эми үчүнчү сүрөткө өтөлү балдар. Үчүнчү сүрөттө белгисиз бурчту табыш үчүн жогорудагыдай эле тең капталдуу үч бурчтук экенин көрүп турасыңар. Негизиндеги бир бурчу 70 градус экенин көрдүңөр. Анда келгиле экинчи бурчунда мен 70 градус деп жасайын. Анда ушул 70 градус менен мына суроо белгиси турган бурчту табыш үчүн бул экөө кандай бурчтар балдар? Ооба, бул экөө жандаш бурчтар. Анда бул 110 градус болот. Анткени жандаш бурчтардын суммасы 180 градуска барабар болчу. Мынакей, мен тең капталдуу үч бурчтуктун касиеттерин пайдаланып бир нече тапшырма аткардым. Эми келгиле силер бир тапшырманы өз алдыңарча аткарып көргүлө. Мынакей, мен силерге бир тапшырманы сунуш кылып жатам. А, П, С үч бурчтугунун белгисиз бурчтарын тапкыла дейт. Бир бурчу белгилүү экен, калган эки бурчун силер таап көргүлө. Мен силерге 4 жоопту сунуш кылып жатамын. Кана балдар, таап көргүлөчү. Экранда чиймени пайдаланып А, П, С үч бурчтугунун белгисиз бурчтарын тапкыла. 67 градус, 46 градус. Экинчиси 46 градус жана 46 градус. Үчүнчүсү 67 градус жана 67 градус. Төртүнчү жооп 32 градус жана 67 градус. Кана балдар, туура деп эсептеген жообуңардын номерин дептериңерге жазган болсоңор, анда мен силерге туура жообун көрсөтө берейин. Мынакей, алгач бизге берилди, эмне берилди? Ооба, үч бурчтук А, П, С берилди. Бул тең капталдуу экен. А, С менен П, С жагы барабар. Анда А, П жагы негизи болуп эсептелет балдар. С бурчу 46 градус. Мындан бизге табышыбыз керек болот атат. П бурчун жана А бурчун табышыбыз керек болот атат. А П бурчу менен А бурчу негизиндеги бурчтар болгондуктан барабар бурчтар биз X деп белгилеп алсак болот. Мынакей П бурчуна да X деп белгилейин, А бурчуна да X деп белгилейин. Анда X'ти табыш үчүн мен 180 градустан 46 градусту кемитип 2ге бөлүп койсом X чыгат. Анда 67 градус экени келип чыкты. Мынакей балдар, тең капталдуу үч бурчтуктун касиетин пайдаланып, башкача айтканда негизиндеги бурчтар барабар деген касиетти пайдалансам, негизиндеги бурчтары экөө тең 67 градустан экендиги келип чыкты. Анда силер көрүп тургандай экрандагы туура жооп үчүнчү жооп болчу. Эгер кимдер үчүнчү жоопту туура деген болсоңор, анда азаматсыңар. Жообун жазган учурда бурчу П барабар А бурчу барабар 67 градус деп жазып койсо болот. Эми балдар, кийинки 4-чү тапшырманы чыгарып көрөлүк. Карагылачы, чийменин жардамы менен А, П, С бурчун тапкыла деп атат. А, П, С бурчун. Муну табыш үчүн мен алгач силерге бир аз жардамдашып баштап берейин. Бизге берилди 3 бурчтук. Жана ошондой эле чиймени карап турсак, А, Д жагы менен Д, П жагы барабар. Жана ошондой эле Д, П жагы менен Д, С жагы барабар. Ошондой эле С бурчу 40 градус экенин көрүп турасыңар. А бизге табышыбыз керек болуп жатат. Мынакей көк түс менен боеп койдум. А, П, С бурчун табышыбыз керек болуп жатат. Анда муну табыш үчүн биз эмне кылат элек? Мен алгач мына сары түстөгү үч бурчтук катары карайын. Анда бул тең капталдуу үч бурчтук экенин көрүп жатасыңарбы? Экинчи негизиндеги бурчуда 40 градус экени келип чыгат. Эми биринчи бурчту тапкым келсе, 40 градуска 40 градусту кошо турган болсом, 180ден кемитейин, ошондо биз издеп жаткан биринчи бурч чыгат. 40ка 40ту кошсом 80, кемитсем 100. Мынакей балдар, мен биринчи бурч 100 градус экенин таптым. Бул эмнени берет мага? Эгерде биринчи бурч 100 экенин билсем, анда экинчи бурч аны менен жандаш болгондуктан, ал 180ден 100дү кемитсем 80 градус экени келип чыкты. Эми мен жашыл түстөгү үч бурчтукту көрсөтүп жатам. Демек тигил бурчу 80 градус болду. Анда 180 градустан 80ди кемитип 2ге бөлүп коеюн. Анткени А, Д, П бурчу да тең капталдуу да. Анда бул жери дагы 50 градустан экени келип чыкты.
Анда көрдүңөрбү? Биз издеп жаткан бурч мынакей мен күйгүзүп атам. Бул канча градус экени келип чыкты? Ооба балдар, бул 90 градус экени келип чыкты. Туура жооп 3-чү жооп болчу. Эгер кимиңер 3-чү жоопту туура деп эсептеп отурган болсоңор, анда азаматсыңар. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү сабакта мен силерге тең капталдуу үч бурчтуктун касиеттерин кайталап өттүм жана ошолорду колдонуп маселе аткарганга аракет кылдым. Мен силер менен кайрадан эфир аркылуу жолугушканча коштошоюн. Саламатта калгыла.